Ассаламу алейкум, кыргыз туугандар, урматтуу мекендештер. Азыр бүт эле массалык маалымат каражаттарынан, жалпы эле интернет булактарынан биздин Кыргыз өлкөсүнүн экс-президенттери Аскар Акаев, ошондой эле Курманбек Бакиев жөнүндө ар кандай пикирлер жүрүп келет. Ошол боюнча сөз болмокчу. Мисалы, кыргыздын бир жакшы мүнөзү бар. Келгиле ынтымак бололу, бир бололу, биримдүү бололу деген жакшы сөздөрдү айтып келебиз да. Ошол эле учурда бир маалымат чыкса же болбосо кайсы бир күтүүсүздөн бир жаңылык уга турган болсок, ошону териштирип, иликтөө жүргүзүп, өз алдыбызча чындык кайсы тарапта экенин аныктабай туруп эле бир чечим чыгаруучу бир жакшы эмес адатыбыз бар да. Бул сөз менен мен эмнени айткым келет? Биздин эгемендүүлүккө жетип, биринчи өлкө башчы кылып шайлаган экс-президентибиз Аскар Акаев жөнүндө айткым келет. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, бул киши кайсы бир деңгээлде акталды деген сыяктуу тыянакты гана угузду. Маалымат каражаттарынан кантип акталды, күнөөлүүлөр каякта, эмне үчүн мындай икир-чикирине чейин түшүндүрмө берген жок да кыргыз калкына. Бирок акталды деген жыйынтыкты айткандай болуп келет. Бул боюнча кайсы бир деңгээлде каташылык мен тараптан кеткен болсо, кыргыз элинден кечирим да сурадым дегендей өзүнүн сөзүн айтып өттү Аскар Акаевич дагы. Бул биринчиден. Анан ошентип отуруп, кече жакында өзүңүздөр билгендей Кыргызстанга келип лекция окуйт экен деген университеттерде сөздөр жүрдү. Бул боюнча маалымат тарагандан кийин дагы кыргыз калкы бирдемени укпай эле турсун да. Негатив сөздөр бүт жамгырда жаап жатып калды. Бул киши кайсы бир деңгээлде мамлекетти сазга батыргандыр балким, качып кеткендир, туура эмес кылгандыгы балким чындыктыр. Лекция окуп, өзүнүн билген профессионалдуулук кесиби боюнча студенттерге жакшы жактарын айтып лекция окуп бергендегисинде эмне айып бар? Биз ошол жагын ойлонбойлубу? Бул чыныгы академик, өзүнүн кайсы бир деңгээлде баалуу сапаттары бар. Беш кол тең эмес да. Эгер кайсы бир мүнөзү чатак болуп, балким билими жогорудур. Биз ошол жагын дагы эске алсак болот. Анан биздин улуу урматтуу билим министрибиз Каныбек Капашевич дагы үстүрттөн өзүн актап атат. Мен кабардар эмес элем дегендейчи. Бизге эч ким айткан эмес Аскар Акаевичтин келип лекция окуу маселеси боюнча деп. Бул караандай калп деп билем да мен. Билим министри кантип билбейт эле. Бул нерсе алдын ала билинген нерсе. Каныбек Капашевич, бул туура эмес. Сизди мен билимдүү, илимдүү киши деп сыйлайм албетте. Бирок болгондой сүйлөш керек. Мен комментарий бере албайм. Туурабы келгени, туура эмеспи деп депутаттар суроо берсе, мен комментарий бере албайм деп деген таризде сөз сүйлөп атасыз. Мурдагы Каныбек Капашевич менен азыркы Каныбек Капашевичтин айырмасы как будто эки башка кишидей болуп атат. Болгондой сүйлөш керек. Чындык бирөө эле, чындыкты болгондой айтыш керек. Ошондо башыңыздар бийик болот, жүзүңүздөр ачык болот, кыргыздын сый урматына тетекчи болосуздар. Ошону унутпасаңыздар. Анан экинчи маселе Курманбек Салиевич жөнүндө болуп атат. Бул кишиге дагы үстүрттөн актоо процесстери жүрүп баштады. Акырындык менен элди көндүрүп, Аскар Акаевичти актагандай, Курманбек Салиевичти дагы актап, Кыргызстанга келтирүү иш аракеттери жүрүүдө деген ой пикирлер жүрөт да. Балким ошондойдур. Бул боюнча так айтууга эрте. Кээ бир депутаттар дагы айтып атышат, кыргыз калкы кечирбейт. Бул кишилердин кыргыз мамлекетине киргенге акысы жок, келтирбеш керек, киргизбеш керек депчи. Мен ушул
эл өкүлү болуп отурган эр кулдарга айткым келет да. Бир аз ойлонсок да, урматтуулар. Мен бул сөзүм менен Аскар Акаевичти же болбосо Курманбек Салиевичти актайын, же болбосо ал кишилерди мен каралайын деген ойдон алысмын. Реалдуулукка бир аз жакындабайлыбы? Бул кишилердин тушунда туура өлкө талкаланды, кайсы бир деңгээлде мамлекеттик мекемелер кыйрады, элге жалпы толгон токой зыян келди, кандуу учурлар болду, көп киши бул жашоо менен кош айтышып кетти. Буга бирок кайсы себептер түрткү болду? Бир эле Бакиев күнөөлүүбү, же Аскар Акаевич күнөөлүүбү ошол кездеги болгон окуяларга, же ошол кишилердин командасы түрткү болду бул кишини үгүттөп? Бул боюнча тыкыр иликтөө жүрүш керек го дейм. Билип билбей эле социалдык тармактардан, интернет булактарынан ар кайсыны сүйлөп, жамандап, өзү алакандай кыргызбыз. 7 миллиондун тегерегинде бар. Анын жартысынан көбү мигрант болуп жүрөбүз көрүнгөн өлкөлөрдө. Ошон үчүн келиңиздер, урматтуу кыргыз калкым. Ашыкпайлы, эмоцияга алдырбайлы, бир гана реалдуу эл аралык деңгээлде көз карандысыз эксперттердин негизинде булардын ишин иликтеп, чындыкты далилдеп бергиле деп талап кылалы андан көрө. Ошондо биз чындык каякта экенин биле алабыз. Чындыктын дарбазасы кайсы тарапта? Биз ошону издеп тапканга аракет кылалы дагы, анан ак же көк деп айтканга бизде негиз болот.